Албетте кыздар өздөрүнүн ыймандуу инсаптуу болуш үчүн кийимине деле карайт. Ол оронсо эле бир адептүү ыймандуу болбойт да, туурабы? Окуусуна деле, илим билимине деле караймын. Ошо акыл жактан сынабаппыз, сулуусу эмесинчи. Адам сырткы өңүн эмес, ички дүйнөсүнө кызыктайт го. Ыймандуу кыз болуш кандай, келин кандай болуш керек, адеп жөнүндө, маданият, кандай жүрүм турум жөнүндө уюштурмакмын. Негизи сулуулар конкурсуна катышканда бул жерде сулуу болом деген адам бул бардык жагынан төп келиши керек. Негизи билим деңгээли жана кийингенде кийимдин жарашы да башка. Эми сулуулар конкурсуна басым жасаган нерсе бул негизинен анын сахнада өзүн алып жүрүүсү жана кийимдин жарашуусу болуп эсептелсе керек. Эми смотря кандай профиль менен өткөрөт сулуулар салону. Билим боюнча, сулуулук боюнча, кээкилер пазарында тамак жасашы боюнча. Ошо смотря кандай программа карап туруп басым жасайт элек дейм. Кыздарды биринчиден билимин, экинчиден болсо баягы каада салтын сактоосун. Ал эми үчүнчүдөн бул тил боюнча, эне тилди сүйүү. Деги эле ушул баягы салт сана боюнча. Бардыгына басым жасамакмын. Бар жок жагына карамак. Эми өзүң көрсөтүш керек да, любой жерде.